Кыш түшкөндө бийлик баягы эски маселеге такалат. Шаарды кара түтүн каптайт, экологтор коңгуроо кагып, макала чыгарат, талкуу өткөрөт жана бийликке кайрылат. Жогорку кеңештеги ар башка талкуу өткөрүп, өкмөткө тапшырма берет. Бирок 2-3 ай, кышкы 2-3 ай өтүп кетет, түтүн көп көрүнбөй калат жана ызы чуу токтойт. Жайында деле түтүн бир топ, бирок көмүр азыраак жагылгандыктан жана бактарактар жашыл болгондуктан ал кышка караганда азыраак. Ошондуктан аны менен кышында гана эмес, күзүндө дагы, жазында да, жайында да күрөшүү керек. Экологияны жакшыртуу үчүн жакшылыктуу чаралар көрүлүүгө тийиш, бирок алар көрүлбөйт. Акчаны батыштан жана эл алык уюмдардан сураганга көнүп алганбыз. Өз маселелерибизди өзүбүз чечкенге жарабайбыз. Ошол эле учурда шаарда жана Кыргызстанда жалпы эле абдан бай адамдар көп. Алар улам жаңы университет же тойкана ачат, бирок экологиялык маселелерди чечүүгө алар көңүл бурбайт. Анткени бийлик алар үчүн андай маселелерди чечүү үчүн шарт түзбөйт.